Assalamu alaikum, hurmatly görüşçüler, mekendeşler, жалпы эле кыргызстандыктар амансыздарбы? Бүгүн Ош шаары бир өзгөрүүгө тап болуп жатат дагы. Ош райондобуз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, бүгүн жер казуу иштери жүрүп жатат. Алейкум салам. Şu boyunca özün bir tanıştırıp koysan, bu neye kazılıp atат, ne болот бул жерлер? Бул жерде латок болгон эмес, ал жерде көргөндөр эски латок болгон, эски латок толук калган. Ошого байланыштуу азыр бул жака жаңы латок коюлат, бытырдыба. Чоңурактан коюлат окшойт, а? Чоң латок коюлат. Наркы жагына арды коюлат. Жакшы. Могул жактан асфальттан бери жаңы бордюр коюлат дейт. Ал бордюрдан бери башкача бир жана сиздерге көрсөткөндөн biraz çoğurak, kеңирээк латок коюлат экен. Анан будан дальше дагы дайым буюрса көрөбүз. Замыр жаганда, кар жаганда күткөндө мына ушу заток болуп постоянно суу колчоп болгон, суу кетпеген иш чакачы. Оона полный латок толуп калган эскиси. Ал ошого жаңыланат, оона эмотор дөңгөчө. Бул качан бир айдын ичинде бүтөбү же кыш ичи бүтөбү? Кааласа мына бир жуманын ичинде бүтөбүз, бир жуманын ичинде. Жакшы. Минус 10 миң. Өзүңүздөр билгендей, жана кара суга барып иш жараянын көрсөтүп келгенбиз. Ал жакта жумуш өтө бир сапатсыз жана секин жүрүп жатат. Бул жакта болсо монтип бат-баттан техникалар ордунда турат. КамАЗга жүктөп эле арт-артынан сразу ишти бүтүрүп кетип жатышат. Комментарий жазып ой пикир калтырабыз, урматтуу мекендештер. Бул жерде өзү мурда латок бар болчу, а? Эски латок, эскиси толуп калган. Чийип толуп вообще иштеген. Кетпей калган иш. Лайка туугандар, техника иштеп жатат. КамАЗ мусорду ордунан жүктөп алып кетишет. Эми бул жер чукуп бүткөндөн кийин жумушчулар уже даярбы азыр жумушчулар бул жерде? Азыр бүгүн уже латок келет азыр 2 фура. 60 штук. И латок койгон балдар, бордюр койгон балдар дагы келет уже даяр. Жакшы, жакшы. Бел рахмат чоң. Вот. Бул жерде өтө тайыз болгон латок бар болчу. Ал жерлер монтип көмүлүп кеткен. Üstüne мондай таштар коюлуп. Азыр эми муну толугу менен чукуп алып техникалар даярлагандан кийин артынан сразу усталар келет экен. Иш тез эле бүтөт дейт, буюрса усталарга күч кубат берсин Кудайым. Ош райондо Ошко шаардын ичине кире бериш жагы biraz пробка боло баштады. Бирок техникалар бираздан кеткенден кийин пробка жоюлса керек. Аман болобуз, урматтуу көрүүчүлөр. Подписка басып, ой пикир калтырабыз. Жана колдоо иретинде лайкты басып коебуз. Ош районунда болдук. Чоң рахмат баарыңыздарга. Ыраазычылык билдиребиз.